өзүм таң калып турам. Жаныбарлар толду, помпойду. Биринчи жолу биздин жаныбарлар чипизацияны өттү. Орусча айтып коет эмеспи? Неблагодарная работа депчи. Ээн эркин жүргөн инсандар көнүп калды да 30 жыл ошо мен каалаганда жумушка келем, каалаганда келбейм. Силер ушунчалык кедейсиңерби деген сөздү да укчубуз да. Садыр Нуркожоевич кеткенден кийин дагы 2 саат ыйладым. Бул деген акмак, бул деген эшек деген сөздөрдү уктум. Инвалидный коляскада отуруп калдым да. Кыйналдым, ыйладым. Врачтар айтканда бүттү, бул ушу менен эч качан баспайт депчи. Ушу менен салам достор, кандайсыздар? Мынакей жаз жарыш, күз кириш дегендей жаз мезгили дагы кирип келди. Ушул жазда баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Бул жаз айымдарга салыштырамын, дайыма кулпуруп турушат, ар бир аял заты сулуу. Ушул сөздүн арты бар албетте. Азыркы учурда өзүңүздөр кары жашына карабай, биздин кыргыз сырыктын абалы аябагандай жакшы. Азыркы учурдагы кыргыз сырыкка баардыгыңыздар баш багып, сонун болгон оюнзоктор көрүп келесиздер. Дал ошол сырыкты бир кыйла жакшы кылган азыркы учурда Светлана айымды биз атайын даам программасына чакырдык. Светлана айымдын баардык интервьюлары маңдай теске отуруу. Чынында эле Светлана айым ашканада кандай, деги эле тамак жасаганды билеби? Кандай айым? Мына ушул суроого жооп табыш үчүн атайын биздин даам программабызга чакырдык. Анда бүгүнкү эфирибиз абдан кызыктуу болот. Биз менен чогуу болуңуздар. Замандаштар, бүгүн биз кыргыз мамлекеттик цирк боюнча кеп кылабыз. Светлана айым боюнча эфирибиз абдан кызыктуу болот. Кутман күн, кандайсыз? Көргөн кубанычтамын сизди. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы жүрөсүзбү? Чоң рахмат. Сиздин интервьюларыңызды байкасам, бир мындай кандай десем, иштин үстүндө, тим эле деловая экенсиз да. Тим эле өзүнчө эле. Анан бул айым, билем бул айым деле ыйлаган күндөр болот. Бул айым деле чарчайт. Бул айым деле үйдө тамак жасайт. Кандай айым болуп экен деп атайын сизди биз бүгүн сынап көрөлүчү деп. Элеке сынап көрөйүн дедик. Кандай элечи? Кандайсыз анан кийин? Замандаш менен учурашып алдыңыз? Жакшы, чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргызстандыктар. Мен азыр өзүм таң калып турам. Мындай жолук кийип турганымачы, негизи мен дагы мындай көрөрмандарым таң калып атса керек да. Жол кетти депчи. Бүгүн биз Рафаэла жасайбыз деп калдык. Анан ушул Рафаэлага козу карын, жаңгак арчылган, майонез, каймак, сыр, 2 даана пияз керек дедиңиз. Анан бул жакта буркулап жумурткабыз да кайнап жатат. Эмне үчүн Рафаэла? Кыргыздын Рафаэласы. Бул Рафаэланы жасоону каяктан үйрөндүңүз? Каяктан алгач ирет даамдап көрдүңүз эле? Бул негизи салат. Анан бузак тамактардын түрүнө кирет. Бул салатты негизи үйдөн менин апам жасайт. Жаңы жыл алдында, анан кийин майрам болуп калганда, анткени бул салат бир аз мындай убакытты талап кылат. Ошондуктан биздин убакытыбыз абдан аз да. Анан мен дайыма жумуштан кийин түнкү 3-4, эртең менен 2-5те да келем. Анан ошого байланыштуу бул салатты дайыма жасоого бизде мүмкүнчүлүк жок да, анткени убакыт тар болгондуктан. Анан бул салатты негизи эң көп үйдө апам жасайт. Анан негизи апам жасаган салаттар мындай колунан особенный болуп жаралат да. Анан мен дагы ошо аракет кылып жасап көрөйүн деп чечтим. Сиздер үйдө жасап каласызбы? Жок, үйдөн деле жасайбыз. Жакшы, анда баштай берели. Светлана айым, ашкана. Ашканада үйүңүздөрдө көбүнчө кайсыл тамактар жасалат? Эми көп убакытта биз ошо апам үйдө дагы бир келинибиз бар, Майкук дегенчи. Анан кийин ошол Майкук менен апам дайыма ар бир таң сайын мисалы сокторду жасайт. Анан мен сельдерей согун абдан көп ичем, апам дагы морковный сок көп ичебиз. Апам негизи морковный сокту ушу кичинекей чагыман бери абдан көп берип келди да. Өтө көп сок ичтим. Анан алма сундугун да көп ичебиз. Бирок үйдөн мисалы тамакты эң көп жасаган бул апам негизичи. Анан анткени менде да убакыт аз. Мындай салат жасап калыш мүмкүн. Бир мындай балык
да көп жасайм да, негизи балык жагын жеңил азыр жакшы. Сылан айым, жаныбарлардын баштай абалы берели. кандай азыр? Бир убакта жаныбарларыңыз кыйналып турганын көрсөттүңүз эле экранда. Азыркы учурда кандай анан жаныбарларыңыз кичине өздөрүнө келип, эми айым баргандан кийин айымдар өзү мындай чарбачылыкка жакын го. Кандай болуп атат силердин? Эми азыркы учурда биздин жаныбарлар толду, томпойду, помпойду. Баягы илгеркидей эмес, азыр мындай кандай десем, эт байлап калды да. Анан муну дагы көргөн артисттерибиз таң калып атат. Буга чейин эмне үчүн булар ушундай арык болгон, жүндөрү дагы жүдөп, өздөрү дагы кыйналып, мына таштандыдан да тамак жеп калган күндөрү болгон да чынында. Анан ошону көргөн соң мен да жүрөгүм чыдабай, унчуп калбай тура албай койдум да. Анан анысы кандай? Азыр Кудайга шүгүр, жакшы баары. Азыр төөлөрүбүздү көрө элексиз да, жакын арада келиңиздер, төөлөрүбүздү көрүңүз. Баягы эсиңизде болсо керек, баягы котур болуп ооруп аткан төөлөрүбүз азыр сулуу жигиттер болуп калган. Келип көрсөңүздөр болот. Анан биздин дагы мисалы кичинекей топоздорубуз бар, алар дагы чоңойду, өзгөрдү, мындай эт байлап калды алар дагы. Мынакей мышыктарыбыз да бар, дикобраз, еноттор дагы бар. Анан буга чейинки мындай кыйналып жүргөн күндөрү болду. Биздин ушул топоздорубуз, башка жаныбарлар, аттарыбыз бар, төөлөр. Азыр кандай десем, менин көзүмө мисалы ушундай көрүнөт да, мындай биз жумушка келгенде бизди күлүп, жадырап, жайнап тосуп алат дегендейчи. Анан албетте салыштырмалуу буга чейин биздин төөлөр кандай болчу жаныбарлар жүдөп кыйналып турган кезде. Эми азыркы учурда мынакей Кыргыз мамлекеттик циркинин тарыхы боюнча биринчи жолу биздин жаныбарлар чипизацияны өттү. Ал чипизация деген эмне? Эми чипирование. Чипирование деп коет. Эми мындан кийин бир дагы Кыргыз мамлекеттик циркинин жаныбарлары уруксатсыз сыртка чыкпайт, сатылбайт. Мурун дагы чипизация жок болгон үчүн сатылып да кетчү да, анан эч ким билбей калчу да. Же болбосо өлтүрүп коюшчу, билбей калчу ушундай. Сылан айым, ушул циркка жаныбарларды алууда сиздер атайын бул жаныбарларды каяктан издейсиздер? Буларды дагы мындай циркка өңдөгөн карайсыздар да, туурабы? Базардан эле барып сатып албайсыздар да? Негизи баары мындай ат боюнча ушундай суроолорду көп беришет да, негизи. Жылкы боюнча. Жылкы боюнча. Анан мисалы биздин жылкылар каскадерлордун жылкыларына караганда биздики мындай айырмасы чоң да. Биздин жылкылар мындай мойнун көтөрүп, мындай чуркашат да. Ал жылкыларды каяктан чуркатып жалын деп алып чуркашат да. Анан каскадерлордун аттары алар мындай по прямой деп айтат. Түз дагы тез чуркашат. Биздин аттар мындай манеждин ичи тоголок да, тоголок болгон үчүн ушу тоголоктун ичинде баягы акценттин баары оң тарапка болот. Анан беркинде айдаганда сол тарапка ушундай. Анан бир жагына булардык акцент болгон үчүн циркте иштеген аттарды түз кой берсеңиз, алар түз кетпей ушу мынтип кете берет да. Оңго кайрылып, же болбосо солго кайрылып кете берет да. Аны сатып алгандан баштап сиздер даярдайсыздарбы? Албетте, сөзсүз түрдө ансыз болбойт. Канча жаштан баштап сатып аласыздар? Канча Жашы ар кандай болушу мүмкүн. Ар кандай. Мисалы деген кичинекей мындай эми бизде баягы айтат да, как бизде мисалы гимнастикада кичинекей балдарды алып үйрөтүп атпайбызбы? Анан эми такыр эле кулун кезинде эмес, мындай 10 жаштан можно, 9-8 жаштан можно. Булар дагы даярдайсыздар атайын? Сөзсүз түрдө. Жакшы. Мисалы үчүн башка цирктерде аябай мындай адамдарга залакас деген жаныбарлар дагы бар да. Көрүп калабыз го мисалы үчүн. Лев напал на своего хозяина, напал на ребенка дегендей сыяктуу жакынlıктардан көрүп калабыз го. Биз ошондой жаныбарларды багалабызбы?
Бизде же мүмкүнчүлүк жокпу бизге андайларды алып келүүгө? бизде азыркы учурда Арстар менен мисалы алышуу. кыргыз мамлекеттик циркинде арстандар жок, пилдер жок, жирафтар жок, носорог жок. Анткени көп сурашат да, пилдер барбы депчи. Хищный животныйлардан жок. Бизде экзотический животныйлар бар. Бул дикобраз, енот, буга чейин гамадрил, питон бар болгон. Өйдө да айтып кеткендей, чипизация жок болгон үчүн биздин гамадрилибизди дагы мынакей өлтүрүп жок кылышты, түйүнө жетишти. Питонубуз дагы сатылып кетти. Аны дагы мынакей эч ким да көз салып, аны мындай питонду ойлогон киши жок болуптур. Ал питон кака кетиптир? Ал Таппай калдыңыздарбы? питон казактарга сатылып кетиптир. Көрсө. Ал мамлекеттик казынадагы акчага алынат? Ооба. Анан аны сатып Ооба. ийишет. Анан билбей каласыңар ким саткан, эмне болгонун. Ооба. Эми ким сатканын билебиз. Бизде деген албетте мындай иш боюнча сөзсүз түрдө баягы проверка болот да бизде. Мамлекеттик органдардан келип текшерүү болот, сөзсүз түрдө, антпесе болбойт. Анда деген биз эгерде ушундай туура эмес иш, мамлекеттик бекеме ушундай туура эмес иш алып бара берсе, анда бул биз мындай мамлекеттин казынасына урон алып келебиз да. Баягы убакыт өткөн сайынчы мен ойлойм бул туура эмес депчи. Биз деген мындай мамлекетке жакшылыктан башка зыяныбыз тийбеш керек да негизи. Станайым, азыркы цирктин абалы аябай жакшы абалда. Анан дайыма интернет желесинде эле жүрөсүздөр. Анан менде мындай суроо пайда болот да. Чынында эле эмеде циркта акча көппү депчи. Эмне эле уша бересиңер деген суроо пайда болот да. Эмнени эле бөлө албайсыңар? Эмнени эле бөлүшө албай жатсыңар. Анан мындай карасаңыз аябай деле бир чоң мекеме эмес. Жанагындай жакшы бир постановкаларды көрүүчүлөрдү чакырыш үчүн иштеш керек, эмгектениш керек, туурабы? Туура. Бул эмгек да, бул кино тартканга барабар да. Анан дайыма эле кое бербейсиңер, жана кинотеатрда эмес, ар жума сайын же күнүгө бир сеанстар болгондойчу. Эмнени эле бөлүшө албайсыздар? Эмне ич чара интригаңыздар? Бул абдан бүгүнкү күндө бул эң бир маанилүү суроолордун бири болду да негизичи. Чынында буга чейин мынакей канча деген директорлор келди, канча деген башчылар алмаштырылды. Негизи бул өзү негизи директор болуп бул өтө мындай кандай десем, Чоң жоопкерчилик. чоң жоопкерчилик сөзсүз түрдө. Анан ошону менен бирге орусча айтып коет эмеспи, неблагодарная работа депчи. Анан анысы кандай канчалык жакшылык жасаба, баары бир буга чейинки да иштеген директорлор айтышчу да, жакпайсың депчи. Анан кийин анысы кандай, негизи мен ойлочумун да, эгерде дайыма мен мындай деп айтчумун да, эгерде сиз директор болсоңуз эмне мындай салым кылат элеңиз цирк үчүн депчи. Анан мен айтчумун, эми эгерде Кудайым мени директор кылып тандап коюп койсо, мен ушул артисттерге аябай боорукерлик менен мамиле жасайт элем. Анткени мага чейинки болгон 3 эркек директор болду да. Анан кийин аябай мындай өтө катуу мынтип артисттерди урушуп, мындай тилдегенге чейин барышчу да. Анан өзүм ал кезде артист болгон соң анан көрүп, ушундай мындай артисттерди эмнеге мындай урушат, эмнеге катуу мамиле жасайт, анан алардын да жүрөгү назик болот да. Азырсы кандай болот атасыз? Деп Андан өткөн неме болот анда эмеси? ошентип ойлочумун да. Анан кийин өзүм эми ойлоп ошондой мындай кандай десем, ниет кылмакчы, өзүм да директор болуп калдым эми. Ошол нерсе кандай десем, мен мындай аябай боорукерлик менен мамиле жасадым да артисттерге, чынында. Анан жумуш анан сиз айткандай башка чыгып кетет экен да, көрсөчү. Эркелешип кетет. Аябай мындай эркелегенде да мындай закондуу түрдө эркелебей, мындай беззаконие болуп кетти да. Анан анысы кандай, мындай талап коесуң да, эркелегиле, мындай талтаңдагыла, бирок баягы чеги менен. Анан кыргызда жакшы сөз бар да.
эсиңер бар да этеңерди жыйып калгыла дейт. Анан мен да ушинтип айтам да, мындай эркелегиле, талтаңдагыла, бирок мындай эсиңер бар да этеңерди жыйып калгыла убагында депчи. Анткени закон еще никто не отменял, бизде конституция бар, биз конституцияга баш ийебиз, законго баш ийебиз, бизде деген элдик депутаттар бар, жогорку кеңеш бар, биздин президентибиз бар. Анан мындай закондон өйдө эмес, анан ылдый эмес, дайыма закон менен бирге жүрөлү деп айткан соң ошенткен сайын жакпай калат экенсиң да. Анан баягы 30 жылда эми элестетсеңиз, ошол бир мекеме 30 жылдын ичинде мындай 90% кандай десем мындай ээн эркин жүргөн инсандар көнүп калды да 30 жыл. Ошо мен каалаганда жумушка келем, каалаганда келбейм, ооруп атсам больничный эмне экенин билбеген дагы адамдар бар экен да. Анан больничный мисалы тартипке сала баштадыңыз. Анан эми аял киши деген, баягы аял киши башчы болуп келгенде аял киши баары бир сарамжалдуу болот да. Анан биз үйдө дагы мындай порядокты жакшы көрөбүз го. Анан мен ошол нерсени жумуштан дагы талап кылып баштадым. Могул жер таза болсун, могул жер мындай болсун депчи. Анан ооруган инсандар больничный ачтыргыла, оорубагандар жумушка келгиле, каалаганда келем, каалаганда кетем деген бүттү, ушу менен болбойт. Анткени закон деген мынакей мону талап кылат. Депчи. 8-де келип 6-да кетишиң керек. Айлык маянаң бар. Туура. Анан ошол нерсени уккан анча-мынча инсандарыбыз ыйлап баштады да, ошо кантип болсун депчи. Биз эмне үчүн 8-ден баштап 6-га чейин иштейбиз? Биз деген буга чейин мындай иштегенбиз, биз каалаганда келип, каалаганда кетчүбүз депчи. Анан айттым да, жок депчи, андай болбойт. Светлана билекти түйдү. Койгула деди. Анан мен деген мынттым да деп турупчу. Анан айттым, жок, андай болбойт депчи. Биз деген мындай закондун неме тилинде иштейли, закондон чегинен ашпай, чегинен чыкпай, анан дагы ылдый түшпөй, наоборот ушу закондун мындай тилинде иштейли, ошондо баары туура жакшынакай болот деп дегенде, анан кийин баягы неме пайда боло баштады да, кандай десем, жактырбай баштады. Бирок коллективдин баары эмес, анткени коллектив негизи абдан жакшы кабыл алды да, бул туура депчи. Туура талап, анткени ушундай биздин президентибиз Кыргыз мамлекеттик циркинин тарыхы боюнча биринчи жолу президент циркке келди да, келип Кыргыз мамлекеттик циркине келип көрдү. Ошо кандай болду? Президент ажообуз келебиз деп айтты, сиздерге телефон чалбай эле жөн эле кирип келди. Жок, келебиз деп эч ким айткан эмес. Ал күтүүсүз болду. Адаттагыдай эле иш. Мен үчүн күтүүсүз болду. Балким буга чейинки иштеген директор билгендир, бирок жеке мен үчүн күтүүсүз болду. Жумушта отурасыз? Жок, мен ал кезде ошо Маданият министрлигинде жүргөм. Баягы эле ошо биздин артисттердин эмесин сурап жүргөм да. Ал кезде мен өзүм артист болчумун. Анан кийин телефон чалышты, президент келди. Келди Садыр Нуркожоевич. Мага чалышты. Садыр Нуркожоевич циркте жүрөт депчи. Мен ишенген жок, мен ойлодум да, бул жөн эле тамаша болуш керек депчи. Бирок мага айтышты, жок, чындап эле келди депчи. Анан ошондо эсимде кандай учуп барган, мен 3 жолу кызыл светофорго машинени айдап өтүп кеттим. Штрафты очойто төлөдүм кийинчи. Бирок эч өкүнбөйм, анткени Садыр Нуркожоевич келди да. Анан мен я была, мындайча айтканда, готова оплатить хоть миллион штраф. Ооба, бирок Садыр Нуркожоевичке мен жолугушум керек болчу да. Анан ошол кезде президентти көрүп аябай кубанып кеттим да. Садыр Нуркожоевич деп эле жанынан чуркап бардым, саламатсызбы депчи. Анан Садыр Нуркожоевич мындай окружать этип турган
биздин артисттер турган экен, коллектив турган экен ошол жерде бар экен менден башкаларычы. Көрсө Садыр Нуркожоевичтин келерин баары билиптир, менден башкасы мага айтпай коюшуптур да. Жок, баягы чыр келбей эле койсун деди да. Ооба. Баягы чыр, баягы ыйлак келбей эле койсун деди. Анан кийин баары билген экен бирок чынында, бирок менден башкалар биз бул козгарын кесе берели. Анан кийин мени көрүп эле Садыр Нуркожоевич саламатсызбы деп элечи. Кирип бардым. Садыр Нуркожоевич мени көрүп эле учурашып саламатсызбы деп, анан мен айттым, Садыр Нуркожоевич баягы Фейсбукта жазып аткан жаныбарларды ошо цирк жөнүндө ошо жазып аткан мен болчумун, саламатсызбы деп, анан сизге ошо кайрылгым келет деп баягы жерден ичимде болгон топтолуп келген арманымдын баарын айтып баштадым. Биздин мынакей эң аягында ошо жанагы кулиса жөнүндө да сөз болуп калды. Анткени кулисабыздын баягы акыбалы аябай жаман болчу да, начар болчу. Ушунчалык мындай уят да, башка чет мамлекеттен келген артисттерибиз дайыма бизди шылыңдап кетчү да. Кыргыздар силер эмне кулисаны жаңыртканга акчаңар жокпу силердин депчи. 5 жыл бою келебиз, эч эле бир мындай жаңыланта албай койдуңар, силер ушунчалык кедейсиңерби деген сөздү да укчубуз да. Анан ушундай сөздү уккан сайын мен аябай жаман болчумун да. Эмнеге биз ушу сөздү угабыз? Биз кыргыздар башка улуттан эмнебиз кем деп аябай мындай күйүп кетчүмүн да. Анан мен да аябай бир мындай намыскөй адаммын да. Анан кийин чыдабай калдым да акыркы жылдары. Анан ошол себептен ушул маселени да көтөрүп баштадым да. Эмне үчүн Кыргыз мамлекеттик цирки мындай тынбай эле иштейбиз, жакшы акчаны табабыз, бирок өмүр бою акча жок деген сөздөн башка эчтеке уккан жокпуз да. Анан кийин неужели биздин ушу кыргыздардын артисттери ушундай эмеге биз эмне татыктуубузбу депчи аябай эме кылып жүрдүм. Анан 2,5 жыл бою какшап жүрдүм да. Эме маселени көтөрүп улам Фейсбукка жазам, улам Камчыбек Кыдыршаевичти отметка кылам, Садыр Нуркожоевичти отметка кылам. Анан кийин президентский администрацияга чуркадым. Аяка деген мен жумушка баргандай барчумун да. Анан кийин президентский администрацияда сотрудниктер деген таң калышты да, бул эмне бизде иштейби депчи. Анткени мен жамселеп эле жүрүп ооба, тынбай эле чуркап калдым да ал жаккачы. Анан кийин бирок анысы кандай, кийин мындай биздин негизи цирктин мындай акыбалын мындай түшүнүштү да. Ушул себептен чуркап жүргөнү турбайбы, ошон үчүн келип аткан турбайбы депчи. Антпесе буга чейин ошо баягы элдин жарымы ошо туура эмес түшүнүп ачкандай, бул жөн эле скандалдеп жүрө берет, бул жөн эле айтып жүрө берет. Хайп кылгысы келет азыркы тил менен. Хайп кармайт, анан чырдай берет депчи. Анан кийин баягы убакыт өтүп атты, Кыргыз мамлекеттик циркинин акыбалы андан соң өлүп атты, артисттерибиз кетип атты четиненчи. Такыр цирк деген баягы искусство жоголуп баштады да. Анан кийин цирктин ичинде казинолор ачылып кетти, китайский кафе, ресторан болуп кетти. Анан жанагы эмне деп коет, гей деп коебу, ошолор көбөйүп кетти. Айтор мындай цирктин акыбалы аябай чарчады да ошол кезде. Анан биз азыр эгер мен ушу маселени көтөрүп чыкпасам, анда бул кыргыз цирк искусствосу эч кимге кереги жок экен деп мен болбой эле ошол маселени көтөрө бердим да. Анан бир күнү болбосо дагы ошо Садыр Нуркожоевич угуп калар депчи, ошо көрүп калар деген бир мындай надежда менен анан ооба аракет кылып, анан кийин ушунун бүт баарын анан айтканга аракет кылдым, бирок убакыт аз да. Ажоосу. Анан кийин ошол жерден баягы болушунча эми жетишинче айттым. Анан кийин Садыр Нуркожоевич айтып калды, силерге деген Кыргыз мамлекеттик циркине жөн эле мындай
ремонт эмес, капиталдык түрдө ремонт керек экен. Цирктин акыбалын көрдүм деди, өзү дагы полный обход жасады, көрдү. Ошол жерде анан кийин айтты, мынакей Кыргыз мамлекеттик циркинин капиталдык ремонтун Канбек Тургунбекович мынакей жетектеп, өзү карап, бүт жумуштун баарын алып барат. Баары жакшы болот силерде, Кудайым буйруса. Силерге мына адам иштей турган жашынакай сонун шарттар пайда болот деген сөздү укканда мен ошол жерден ыйлап жибердим да. Анткени мен үчүн бул ушул сөздү угуш мен ушул күндү күтүп келгем да негизичи. Анан кийин мындай баары үчүн как-то мындай эме болду да эми. Ремонт болот экен, сонун деп элечи. Мен үчүн бул аябай бир чоң майрам болду. Бир үй салып бергенде болсо керек. Ооба, ошол күнү мен Садыр Нуркожоевич кеткенден кийин дагы 2 саат ыйладым. Аябай анткени мен бул эми мындай десем, кандай десем, кубанычтын бир көз жашы болду. Анан мен ошол күн мындай ичиңен ойлойт экенсиң да, неужели ошол күн келдиби депчи. Аябай мен Садыр Нуркожоевичке мына ушул убакытка чейин мен чынында абдан ыраазымын. Аябай бизге өтө бул чоң жардам, бир чоң кол сунуш кылды, аябай колдоду чынында. Эгерде Садыр Нуркожоевич болбогондо, циркке баш багып келбегенде, ойлойм да, эч ким деле мындай чындап карамак эмес, Кыргыз мамлекеттик циркке эч кимге кереги жок болуп калган акыбалга жеткенбиз. Анан кийин ошону 2,5 жыл бою какшап канча элге жаман көрүндүм негизичи, ошону айтам, көтөрөм депчи. Мына эл дагы кээ бир эл түшүнсө, кээ бирөө түшүнбөйт экен. Бул деген акмак, бул деген эшек деген сөздөрдү уктум. Жакшы Светлана айым, жогус келди, имаратыңар оңдо болду, аябай укмуш сонун гүлдөп өсүп атасыңар. Жетекчи болуп келгениңизге мына туура 60 күн болуптур. Бирок өзүңүз кыргыз циркка жаштыгыңыз, өмүрүңүздү бердисиз, иштегениңизге туура 25 жыл болуптур. Айтсаңыз, мына 60 күндө жетекчилик кызматта эмне иштерди жасай алдыңыз? Эми 60 күндүн ичинде негизи мындай чоң бир иштерди жасаш оңой эмес, кыйын. Бизде да айтып коет эмеспи, Москва не сразу строилась депчи. Азыр биздин цирктин системасындагы мындай киргизип жаткан учур. Назира айым, биз куруй берели, мен куруп айта берейин, Чынында 60 күндүн ичинде абдан чоң бир иштерди жасаш мындай оңой эмес да. Анан бирок ушул кыска мөөнөттүн ичинде бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекеттик циркинин атайлык эсеп счет деп айтылат. Анан кийин 20 миллиондон ашуун акчага толтурдук. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Анан ошону менен бирге биздин жаныбарлар чипизацияны өттү. Анан мындан сырткары азыр биз ушул Кыргыз мамлекеттик циркинде баягы кандай десем эми көп нерселер мындай башы жок иш алып барылган экен. Анан биз ошодон азыр арылып, ошодон качып, биз туура жумуш алып барыш үчүн кайра системаны оңдоп, структураны оңдоп, азыр ошол жаңы системаны закондуу түрдө биз кайра киргизип жаткан учурубуз да. Азыркы учурда Кыргыз цирки биринчи орунга кетип баратат. Жетекчи катары мактап коёсуз, биздин кызматкерлериңиз азаматсыңар, биринчи кетип баратабыз деп. Мен көбөйттүр. Ооба, чынында мен ушул артисттериме өзүм айтып турам, коллективиме айтып турам, дайыма башыңарды бийик көтөргүлө. Кыргыз мамлекеттик циркин мынакей биздин куруучуларыбыз жаркыратып берди. Анан биз дагы талыкпай иштеп, ушу атай эсепти мындай 20 миллиондон ашык, 25 миллиондон ашуун акчага толтуруп аракет кылдык, иштедик. Анан анысы кандай? Мынакей бүгүн Кыргыз мамлекеттик цирки абдан сонун жыйынтык көрсөтүп жатабыз. Анан ошону менен бирге мисалы биз азыркы убакта
Кыргыз мамлекеттик циркинен тышкарыда башка ТЗУ учреждениялар да бар да. Театрлар бар. Ошол театрлар мисалы билеттери 200 сом болсо, бизде билеттер 400 сомдон өйдө. 1,5–1200 сомго чейин болуп атат да. Анан билет дагы жакшы контролго кирип калыптыр, жакшы системага. Ооба, сөзсүз түрдө. Анан мынакей Кыргыз мамлекеттик цирк азыр онлайн форматында иштеп атат да. Мындай кассир кейджи деген тиркеме аркылуу кирип, биздин азыр көрүүчүлөр үйүндө отуруп эле ошол билеттерди алып коюп атат да. Анан ар бир кыргызстандык, ар бир мынакей биздин Кыргыз мамлекеттик циркинин артисттери дагы, негизи сотрудниктери дагы кире алат ошол тиркеме аркылуу, анан көрсө болот. Канча билет өттү, канча өтпөй калды, канча киши кирди, канча киши толду. Жакшы. Анан бунун үстүндө дагы иштеш чынында оңойго жаткан жок да, бирок Кудайга шүгүр баары жакшы. Санайм. Блогеде ушундай. Бардык нерседен баш тартып салып, жөн эле үйдө жаздыкка жатып алып, сыналгыны бүгүзүп алып, жакшы бир таттууларды, кофелерди коюп жатканыбыз келеби? Чарчап кеткен болобучу? Жөн эле үйдө эле жатып болду депчи. Каяктан энергия алат, мотивация берет сизге? Чынында ошо көп ойлошот экен, бир ушунун бир башы чарчабайт экен. Өзүчө чарчабайт экен, ушу жумушка эртең менен жаркылдап жайнап келет. Кечинде дагы мен эң эле эрте кеттим жумуштан деген күнүм бул түнкү 3 Кече сиз мага 10 жазыпсыз, түнкү саат 10. Наконец-то бүгүн эрте чыктым деп. Түнкү 10, наконец-то эрте чыктым деген түнкү 10 болсам да билбейм. Эң эле кеч чыкканым ошо эрте мененки саат 6 болгон. 6–7ге чейин иштегенмин. Ошол күндөрү стабильно. Анан биз козгарын сала берели, Анан кече ошо 10-до бошодум. Эртерээк бошогонго аракет кылдым. Туз бар да, мынтип салып койгонго. Менимче сырт сиздин мээңиз окшойт. Баары ошентип ойлошот. Эми аябай көп жыл иштеп калдым да Кыргыз мамлекеттик циркинде. Анан мен үчүн бул менин экинчи үйүм катары эле болуп калды да. Достор, мынакей биз азыр козгар менен пиязды чыгарып алдык, муздап турсун. Ал эми биз азыр Назира айым мынакей бул жумурткаларды кесебиз. Сууга бышырылды. Азыр эми Жакшы. кесип алалы. Жогоруда айтып койбодук, ошондо менин жумушум үйүм депчи. Анан ушул үйгө дагы барып турасызбы мындай? Үйдөн бетин көргөн учурлар болобу? Бул абдан жакшы кызыктуу суроо экен чынында. Анткени муну абдан көп инсандар сурашат. Негизи сиз үйгө барасызбы же жокпу депчи. Анткени дайыма көрүшөт да, мен эрте мененки 4-кө чейин, 5-ке чейин иштейм. Акыркы жолу эң эле эрте кеткеним саат 10 болду. Мен антип жеткиче 11 болуп калды. Анан бул эң эле эрте бошогонумдун бир күнү болду да, чынында. Албетте мен үйгө барам. Үйгө барам, 1 саат уктайм. Анан кайра эртең менен турмай, кайра даярданмай, эртең мененки кофемди ичип алып, анан кайра жумушка бармайм. Бирок мен бир күндө 10–15, кээ бирде 20 стакан кофе ичип коет экенмин да. Бул абдан туура эмес деп менин да врачтарым айтып атат. Андай болбош керек депчи, бирок андай кофе ичпей коеюн десең да болбой калат экен, анткени уйкуң келип баштайт, чарчайсың, иш көп, абдан документация, өзүңүз билесиз да, especially documentation деген нерсе өтө кыйын да. Анан убакытты да көп, анан нерсе да аябай көп талап кылат да. Сиз апаңыз менен жашайсызбы? Ооба. Апаңыз айтпайбы, айгыз, кичине ден соолугуңду кара, өзүңдү кара деп? Жок, мен апам антип айтпайт. Эми мындай, кандай десем, айтат, тамакты убагында ич керек депчи. Анан анысы кандай,
аракет кыласың, бирок менде обед дайыма болбой калат да. Кофе, мына кофеден башым чыкпайт. Апам ушуну көп айтат, сен кофени көп ичесиң депчи. Атаңыз жөнүндө кеп кылбайсыз. Атаңыз кандай киши эле? Атам бар да менин, эле эмес да. Атам бар. Атам өзү заслуженный. Атаңыз жөнүндө эч ким сурабаса керек. Мен сурайчы, атаңыз ушул атаңыздан алган окшойт ушул мүнөздөрүңүз, мындай даңкылдаган, мындай бир мырзанын бир мүнөзү бар да сиздечи. Айткансаң айтпаган ажо келатат деген светофорду карабай, урп келгениңизге караганда. Штрафтын бар. Жасы бар, жасаса да макрмын деп. Ооба, чынында менин атам аябай мүнөзү дагы күчтүү инсан, өзү дагы күчтүү инсан. Мени баары айтат, сиз ошо апаңызга окшойсуз депчи, бирок чынында мен атама окшошмун. Атам да өзү аябай мындай бою узун, сөөк сактуу инсан негизичи, анан характери дагы аябай мындай железный стержень деп айтышат да. Анан анысы кандай, мен дагы ошо мындай характерим ошо атамдан тартып калган окшойт. Атам да өзү мындай тайманбаган киши, мындай чындыкты бетке айтат. Анан апам дагы ошол жагынан окшош мүнөзүбүзчү. Апам дагы бетке айтат, атам дагы ошондой. Анан анысы кандай? Мынакей биз буларды тизе беребиз азыр. Мынакей буларды көрдүңүзбү? Биз мындай жумуртканы биз узундан эмес, мынакей ортосунан кесип алабыз. Андан соң бизде мындай формалар пайда болот. Эми түшүнүп Азыр азыр да биз аягында да көрөсүздөр да, аябай мындай коздогондо аябай мындай кызыктуу болуп, сонун болуп көрүнүп калат. Анан жеп көрсөңүздөр андан дагы сонун да. Азыр кайсы сапаттарын көбүрөөк бааралайсыз? Кандай киши? Түз инсан, мүнөзү түз. Апамдын боорукерлигин, атамдын мүнөзү түздүгүн. Мындай атам мындай ичине котур ташты салып алып жүрө берген андай инсан эмес. Абдан бүт баарын бетке түз айтат. Анан чындыкты бетке айтат. Апам дагы мүнөзү ошондой чындыкты бетке айтат. Анан мен баягы апамдын колунда көп өсүп калдым да. Анан апам айтчу да, аял кишинин аң сезими таза болуш керек, жан дүйнөсү физикалык жактан таза болуш керек, жана тырмактын ичи таза болуш керек деп айтчу да. Анан анысы кандай? Аял кишинин жан дүйнөсү, аң сезими таза, ак жана так жүрүш керек да. Ошондо аял кишиде мындай баары жакшы болот да. Жаңгакты сала берели. Биз азыр алыштырышыбыз керек. Өзүңүз канча балалуу болгуңуз келет? 20. Көп балалуу калайсыз? Өзүңүз канча бир туугансыз? Мен жалгызмын негизи. Менин дагы эжекем бар. Элеонора деген, Мирлан деген байкем бар. Да кичинекей бөбөктөрүм бар. Катышасыз? Албетте, сөзсүз түрдө. Биздин үй бүлөбүз аябай мындай дружный үй бүлө да. Чынында мисалы азыр мен үчүн менин коллективим, мен башчы катары эгерде айтсам, жетекчи катары, башкы жетекчи катары айтсам, мен үчүн биздин коллектив дагы, менин дагы үй бүлөм да. Ошол себептен мен дайыма айтам, сиздин үй бүлөңүз кичинекейби же чоңбу деп сурашат. Анан менин үй бүлөм аябай чоң деп айтам да. Анан мени билген инсандар таң калышат да, бул өзү үйдө жалгыз кыз болсо анан кандайча үй бүлөсү чоң депчи. Менин коллективим да бар да, аларды дагы дайыма унутпайм да. Ошол себептен мен дайыма айтам, биздин үй бүлөбүз чоң деп. Анткени менин дагы коллективим бар да. Алар дагы мен үчүн үй бүлө катары. Сиздей кыйын кыздын жүрөгүн багындырыш үчүн мырза кандай сапаттарга болуш керек? Суранайын. Шрек болуш керек. Шрек болуш керек. Аябай. Шрек болуш керек. Тамашалатпаймынбы. Өзү негизи кандай мырзалар жагат сизге? Анткени сиз өзүңүз сырттасыз. Сыртта мен ойлоймун, мүнөзү жумшак айымдар иштей албайт. Алга дегендей тартип керек. Дайымга. Аттан бир жыгыласың, аттан жыгылганың жерге жөн эле угулагандай болуш керек. Ал үчүн бир железный леди болуш керек. Светлана айым. Ошон үчүн сизден сурап атам, сизге кандай мүнөздө мырзалар жагат?
негизи биз азыр мынакей кооздоп баштадык, негизи мырза деген кандай мырза болуш керек, өзү мен өзүмө жага турган, ал өзүнүн сөзүнө бекем турган. Өзүнүн айтылган сөз атылган. Албетте. Өзүнүн сөзүнө бекем турган, өзүнүн сөзүнө жооп берген, жан дүйнөсү таза болуш керек. Мындай ниети түз инсандар жагат да. Анан калп айткан инсан жакпайт. Аябай жаман көрөм да калп айткан адамды. Эгерде мен ошол адамдын калп айтып атканын мисалы көрүп калсам же билип калсам, эгерде ал адам өзү ошону моюндап кечирим сураса, анда бул мындай адам экен деп каласың да, дагы мындай еще не все потеряно депчи. Анан негизи калп айткан адам. Анан моюндап кечирим сураса, ал дагы жакшы да. Эгерде ошону дагы деле мындай калп айтып, ушундай бир эме кылып атса, мен мындай адамдар менен негизи эле бул не важно да, аял киши болобу, эркек киши болобу, сотрудник болобу, мен мындай кайчы менен кесип таштайм да. Кесип таштайм дегеним эме отношениянычы мындай. Кесип таштайсың. Андайлар менен түз эле мындай коштошкон эле туура болот да негизи. Мырза менен айымдын ортосуна достук болоруна ишенесизби? Досторуңуз барбы? Достукка кандай сыйланайын? Эми мисалы одноклассниктер болот да. Анан мындай эми сүйлөшүп эме кыласың да. Анан эми билбейм, эми баары аял киши менен эркектин ортосунда мындай тап-таза достошуу деген билбейм, андай кандай болуп калат. Негизи мен андай кылып көрбөптүрмүн андайчы. Эме досуңуз барбы? Подружкаңыз барбы же подружкаңыз барбы? Подружкам же подружкам? Подружкаңыз барбы же подружкаңыз барбы? Подружкам бар деп коет. Подружка жаздык, жаздыңыз, эч кимге эч нерсе айтпайт, ыйласаңыз. Подружка сөз жайышы мүмкүн. Демек сизде подружка жокпу? Жок, эмнеге бар, бирок көп эмес да. Анткени менин эң биринчи подружкам бул менин апам да. Бул менин апам. Анткени бул каймакпы же? Бул каймак. Бул каймак. Бул каймак. Биз азыр мындай кылсак да болот. Мынакей бул каймакка кичине майонезди кошсок болот. Экөөнү аралаштырып алсак. Бир аз. Менин эң биринчи подружкам бул менин апам. Апам бүт менин кандай десем мындай эч ким билбеген жок секреттеримди билет деп кой. Аябай өзү да апам мындай аябай буурукер инсан да. Мындай мүнөзү мындай жумшак да. Бирок жаш кезинде аябай строгая болгон да. Анан ошол себептен да мен баягы апама мындай кандай десем, түз мүнөзү да түз да, анан түздүк жагынан дагы мындай четкость, конкретность деген жакшы да. Ошол жагынан мен апама аябай мындай апама ишенгендей мен эч кимге эме кылбайм да. Жумуш болобу, башка болобу, бирок жумуш алып барган жагынан мен атам өзү мындай башкы жетекчи болуп келген, Барпы театрынын. Анан мындай азыркы жумуш учурунда деле эгерде бир нерсе мага мындай өтө зарыл бир сурай турган бир эме болсо, атамдан сурайм да. Анан атам экөөбүз мындай болот, эми мен мындай совет сурап турам, атам могу жер кандай кылсак болот экен депчи. Мен баягы ошо анткени артисттер менен көп иштеп калгам да атам. Анан кийин мен сурап турам да, могу артисттер үчүн мындай жасайлы деп атабыз, ушул жагын кандай кылсак болот, артисттерге көбүрөөк мындай выгодный болсун депчи. Анан атам айтып турат, артисттерди деген сөзсүз түрдө колдоо үчүн мынакей мындайлар жасаш керек, муну жасаш керек депчи. Өзүнүн кеңештерин берип турат, анткени атам жетекчи болуп көп жыл иштеген, жакшы билет да. Аял киши үчүн үй бүлө биринчи орунда туруш керекпи же карьерабы? Үй бүлө. Албетте үй бүлө. Мен деле мындай бир өзүнчө бир эме көрүшөт экен да. Мындай кандай десем, карьеристка көрөт экен да. Монтуп коеюнчу. Аябай карьеристка көрүшөт экен, айтышат,
жок бул только деген мына аял киши деген кантип ошо эртең мененки саат 4-5ке чейин иштесин депчи. Демек бул аябай бир карьеристка депчи. Бирок ал андай эмес. Мен баягы бир гана ошо менин баягы жумушту сүйүп, өзүм жасаган ишти сүйүп, анан кыргыз мамлекеттик циркке өнүксүн деп, ошо өзүмдүн мына жанымды да берип, убакытымды да берип, ден соолугумду дагы арнадым ушул кыргыз цирк үчүн. Анан ошо өнүксүн деген эле ойда мендечи. Анан мени сурай беришет, а сиз өзүңүз качан өнүгөсүз депчи. Кечке ошо цирк деп жүрө бересизби депчи. Анан цирк деп жүрө берет экенсиң да. Бардык нерсени өзүнүн убактысы бар, Албетте, сөзсүз түрдө. Ден соолугуңуз кантип калды? Ошол ар берген интервьюңузду көрүп көзүмө жаш алат да. Азыр кантип калды ден соолугуңуз? Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Мына басып жүрөм. Силердин дагы мына программаңарга да келдим. Мынакей бүгүнкү күндө Рафаэла салатын жасап жатабыз. Мынакей монтип салып алабыз, Назира, мынакей. Эми түшүндүңүз да эмне үчүн Рафаэла, Эми түшүндүм, эмне үчүн Рафаэла экен. Саламайым. Сиз аябай бир чоң кырсыкка кабылгансыз. Төшөктө жатып калган учурда эмнени ойлочу элеңиз? Балким ошондой бир кырсыкка кабыл болуп, бизди көрүп жаткан бир айым болобу, бир мырза болобу, сиздин сөзүңүз бир дары болоптур, бир мотивация болоптур. Анан ошол сиз төшөккө жатып калганда алгач оюңузга эмне келди? Эмне түрткү болуп туруп кеткениңиз? Эми менде кандай десем, ар кандай ойлор пайда болгондо, эмне үчүн мен ушундай нерсеге кабыл болуп калдым депчи. Анан мен ошол кезде дагы мындай баягы ойлонуп жаткан кезде ойлодум да. Ар бир, мен дайыма айтчумун да, буга чейин деле айтып келчүмүн да, деле айтып келем. Ар бир инсан өзүнөн башташ керек да. Анан ушундай бир кыйын сыноодо баягы Кудай Тааламды күнөөлөй бербейчи, эмнеге мен ушундай кылып салдым деп неме кыла бербей, өзүңдөн ойлонушуң керек да, өзүңдөн башташың керек. Эмнеге мындай болуп калды? Балким ушул нерсе аркылуу Кудайым сага бир нерсе айткысы келип атабы депчи ойлонуш керек да. Анан мен ошентип ойлондум. Анан баягы көп инсандардын ким экени ошондо билинет экен да. Сенин досуң ким, сенин мындай кандай десем, Колдогон, сени колдой турган инсан ким депчи. Сага чындыкты ким айтат, ким калп айтат, ошондо баары билинет экен да. Ага чейин болсо сиз үчүн мындай кыйынчылыкка кабыл электе сизге баары мындай жакшы, баары бирдей көрүнө берет экен да негизи. Анан ошол ситуация мени көп нерсеге үйрөтүп койду да. Эмне үчүн мен азыр бир какой-то бир ушундай бир кыйынчылыкка мен ушу баш багып, эмне үчүн мен сынып калышым керек депчи. Андай болбойт. Анткени мен ата-энем сен күчтүүсүң деп мени көп айтышчу да. Сен күчтүү инсансың депчи. Эч качан эч кимдин алдында талкаланып сынбашың керек депчи. Анан анысы кандай? Мен буга чейин деген канча окуучу кыздарыма, канча балдарга мен деген мотивация берип, тренировка кылып келгем да алардын баарын. Анан кийин неужели мен өзүм ушундай кыйынчылыкка келгенде өзүм сынып калат белем деп, анан баягы инвалидный коляскада отуруп калдым да. Анан ушинтип калып каламбы, бул туура эмес деп. Анан кийин өзүмдү өзүм соберись, тряпка дедим дагы. Анан кийин соберись, тряпка дедим. Анан айттым, ты же сильная дедим, сен күчтүүсүң да депчи. Өзүм менен өзүм сүйлөшүп баштадым, үйдөгү мышыгымды сүйлөтүп койдум андагы. Анан мен бир күн арманымды ага айта берип, үйдө эч ким жок болду да. Мышыгымдан башка. Анан ага арманымды айта берип, бир күнү мышыгым ооруп калды го. Анан мышыгымды 1,5 жылдын ичинде дрессировать этип койдум. Баягы мен эңкейип бут кийимимди да кие албай калгам да. Анан мышыгым бут кийимимди алып келип, бутума кийгизип, кайта чечип алып кетчү да. Анан ошол видеолорум бар да. Анан кийин аябай бизге берип койсоңуз. Дрессура кылып койдум кадимкидей элечи, баягы 1,5 жылдын ичинде мышык ошого эметип калат экен да. Көнүп калат экен да, кадимкидей. Анан айта берсең, үйрөтө берсең, ошого көнүп калат экен. Анан ошентип отуруп, өзүмө өзүм мотивация берип атып,
Албетте мен ушул мен чынында ушул кыргыз элиме мен ушунчалык ыраазымын да. Анткени кыргыз элинин жазган ушул комментарийлерин баягы 1,5 жыл кыймылдабай же баса албайсың, же төшөктөн тура албайсың, же мынтип бир упражнение кылайын десең, же ал колуңан келбей атса, же бутуң баспай атса, аябай адам ушунчалык жаман болот экенсиң да. Анан кийин ошого карабай баягы бош убакыт болгондо мынтип жатып алып комментарийлерди окуган соң, анан кийин мен түшүндүм да, кыргыз эли баарын билет экен, баарын көрөт экен, мындай жакшы сөз айтат экен деп, анан кыргыз эли мага туруп кетет деп, бутуна басып кетет деп ишенип атса, мен эмне үчүн ушу кыргыз элинин эмесин актай албайм деп, анан өзүмдү өзүм тур деп атып, анан врачтар болсо ишенген эмес да магачы, жок бул бүттү, бул ушун менен мындай чектелет депчи. А бирок баягы адам өзүнө өзү ишенсе, бүт нерсени жасап койсо болот да. Анан жерде биринчи жөргөлөп жатып, анан сүйрөлүп атып, анан кийин бутума туруп кеттим. Чынында мен үчүн бул албетте абдан кыйын болду. Кыйналдым, ыйладым, жаман болдум. Эртең менен турганда апам мындай мени кандай десем эме мындай тур деп кадимкидей аркасына мага жөлөк болчу да. Анан менин боюм узунураак да апамданчы. Анан мени сүйрөчү кадимкидей. Анын өзүнүн бою кичинекей да. Анан сүйрөчү меничи, турасың деп. Же мен бутум кыймылдата албайм. Ошондой таңдар болду. Аябай кыйналдым чынындачы. Анан кийин бутума туруп биринчи ошо шагтарды, биринчи кадамды жасап баштаган соң, мен баягы кичинекей бала жанагы жаңыдан үйрөнгөндү, басканды үйрөнөт го. Ошондой ситуация болду да меники. Анан биринчи кадамды жасап баштаган соң, аябай мен үчүн бир чоң бир кубаныч болду, прогресс болду мен үчүн. Аябай чоң прогресс болду. Анан апам да ыйлайт сүйүнгөнүнөн, мен да ыйлайм. Анан бул биринчи кадам жасап баштаганда мен үчүн бир билбейм, бир мындай Кыргызстанды бир аябай бир шумдук деңгээлге жеткиргендей эле сезим болду чын элечи мен үчүн. Анткени врачтар айткан да, бүттү, бул ушу менен эч качан баспайт депчи. Ушу менен токтоду бунун эмеси депчи, карьерасы деп. Анан мен ошого ишенбей, өзүмдү өзүм сүйрөп, заставлять этип, анан кийин реабилитационный центрда менин баягы Кудайдан жалдырап суранганым, ошо жакшы бир врач мага туш келсе экен деп суранган сайын мага жакшы реабилитолог Гүлжигит деген жигит келди, реабилитолог. Анан кийин ушу Гүлжигит ушу алтындай болгон бир ата-эне жаратыптыр да ушул жигиттичи. Анан ушул Гүлжигит менин баягы бутумдун такыр кыймылдабай калганына карабай, мен айттым да, Гүлжигит дедим, эгерде ушу бутумду атайын сындырып реабилитация өтөт, анан кийин мен канчалык кыйкырып ыйласам да эч көңүл бурбай, ушу мен жер тытып ыйласам дагы эч көңүл бурбай, мен бутумду мындай бүгө бер дедим да, бүгө бер деп. Анан 180, 150, 250 деген вес менен алып туруп мындай басканда ушундай чаңырып ыйлачумун да. Анан кийин баягы реабилитация өтүп аткан башкалардын баары мындай сыртка эле чыгып кетеличи, мындай уже чыдабай калдык дешчү да. Аябай ачуу бутун ошо оорутабы, айтор жаман кыйналып калат экен бул айым депчи. Анан ошого карабай, эми айла жок, чыдайсың да, что делать. Анан ошентип атып, мына 1,5 жылдын ичинде мен бутума турдум ошентип. Анан азыр чуркап жүрөм, басып жүрөм. Кыргыз циркинде программаларды дагы иштейм, кээде чыгып. Анан кийин көп эл билбейт экен да, эме мындай бир буту темир депчи. Анан кийин ошол себептен мени железная леди деп мага ушуну ат коюп коюшкан да. Демек, бутуңузда темир барбы?
ооба ооба темир бар. Анан ошол темир менен баягы кыймылдаганда бул дагы бир кандай десем чынында аябай кыйын да, бирок кыймылдаса болот, чуркаса болот, иштесе болот, аракет кылса болот. Эгерде мындай негизи аял кишичи кечке эле мынтип эчтеке кылбай эле мынтип налып жата берсе болбойт да. Кыймылдаш керек. Анан негизи бул ар бир инсанга мындай саналуу эле бир убакыт берилген да, негизи жер жүзүндөчү жашаганга. Анан ошол убакыттын, ошол кыска мөөнөттүн ичинде биз баарын жасаганга аракет көрүшүбүз керек да. Анан эгерде Кудайым мен бутумду темирден болобу, жыгачтан болобу эгер сактап жасап берип аткандан кийин мен эмне үчүн ошого ыраазы болбой анан жатып алышым керек, чуркашым керек албетте. Анан буту жок инсандар деле мисалычы мындай ни в обиду никому, бирок аябай аракет кылып Эверестке чейин чыгып келип атышпайбы? Анан мен бир бутум темир болсо эмне болуптур? Кыймылдап жүрбөйм, элдин баары элге окшоп эле чуркап иштеп атпаймынбы? Азаматсыз. Ай, сизден күчтүү сөздөр болду. Укуңуздар, урматтуу айымдар, жатканга болбойт. Колдон келген аракетти жасай берели. Биздин Рафаэлабыз дагы соңуна чыгып калды. Азыр баардыгыбыз биргеликте дал ушул Рафаэланы даамдап көрөбүз. Назира айым, мынакей биздин салатыбыз даяр болду. Келиңиз, эми өзүңүз биринчи баштап даамдап көрүңүз. Сизден кийин мен. Эмне болсо да биринчи сиз деген турат. Караңыздар, чынында эле Рафаэлага окшогон сонук мырза. Домашний Рафаэла. Кача берейин. Жок. Жок, шахмат деп койсун. Эме, мо жаңгак. Анан ичине козу карынын даамы бир башкача сочетание берет экен. Келиңиз, өзүңүз алыңыз. Уланбайт экенсиз, жей бериңиз. Келели, мындай кылып бөлүп алайын. Сону. Апаңызды чакырып койсоң болмок экен. Ал мен оюмча укмуш сонун дегустация салып бермек экенсизге. Ай, сиз анда могул жериң мындай болуп калыптыр, мындай болсо болмок деп. Ооба. Мен ойлойм, ал кишини биз эфирибизге чакырабыз. Кудай буйруса. Учурдан пайдаланып, мен сизге ыраазычылык айтамын. Чынында эле аябай сиздин иштеген ишиңиздин графиги аябай оор экен. Адамдарды башкаруу, андан тышкары ошол цирктеги жаныбарларды башкаруу. Биз сиз эми келдиңиз 40 мүнөттүн ичинде сүйлөдүңүз, бирок ошол цирктин ичиндеги ашкана такыр башка. Оор жоопкерчилик, сизге ыраазычылык. Биздин цирк бул бизде тукумдан тукумга берилген, муундан муунга берилген. Биздин балдар ошол циркка барат, биз өзү ошол циркти көрүп чоңойгонбуз. Сизге ыраазычылык. Рахмат. Дагы узак болсун, цирктин өмүрү узун болсун. Дагы да жакшы жактарга көңүл буруп, баса кымчыт айта кетейинчи, жанагы караколдогу эмени да бир карап койсоңуз, зоопаркты дагы. Ал жактагы жаныбарлар дагы көп байкап калам ачыкка. Ошол анткени бул жаратылыштагы берилген бир өзүнчө бир керемет экен да. Ошол сиз айткандай жаныбарларыңыздар эт байлап, сонун көбөйө бериңиздер, бар болуңуздар. Бул акырында бизден интервью эмес, дагы мындай интервьюлар мен ойлойм бат-баттан болуп турат. Сизге ыраазычылык. Анан Кудай буйруса сиздерде азыр циркыңыздар эс алууга кетет экен, тыныгууга. Анан кайра качан башталат? Кайра март айында башталат. Кудай буйруса март айына чейин бизде ал убакта эс алуу деле болбойт, анткени артисттерибиз башка программага даярдык көрүп турат. Даярдыктар көрүп атышпайсыздар. Абдан жакшы. Бизди көрүп жаткан айымдарга, мырзаларга жакшы бир каалоо тилектериңизди айтыңыз. Эфирибизди жыйынтыктайлы. Чайыбыз кайнап калды. Калган маегибизди чай үстүндө улантсак. Чоң рахмат, Назира айым. Ошо биринчиден сизге ыраазычылык билдирем. Ушул Кыргыз мамлекеттик циркин унутпай, ошо бизди чакырып, негизи биздин ошо коллективдин атынан дагы сизге ыраазычылык билдиргим келет. Сиздердин командаңызга, ушул эфирдин аркасында дагы иштеп жаткан сиздин жумушчуларыңызга да мен ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахмат. Мынакей биздин Кыргыз
кыргыз элибизге, көрүүчүлөргө мен эң негизги биздин ушул кыргыз эли, көрүүчүлөр ар дайым алтын башы аман болсун, эч качан оорубасын, кыйынчылыктардын алдында мындай сынбай, тайманбай, башты бийик көтөрүп, ар дайым алдыга жылыш керек. Анткени адам баласы бул жашоого бир эле жолу келет. Андыктан биз баарыбыз баягы кыйынчылыкка сынып калбай, алдыга жылуу максатын биз ойлошубуз керек. Ошону менен бирге адам баласы ар бир нерсеге биз ыраазы болушубуз керек. Мынакей ушундай Рафаэла салатынан баштап ыраазымын. Башкасына дагы ыраазы болушубуз керек. Анысы кандай? Мынакей мен дагы бүгүнкү күнүм мынакей Назира айым сиз менен абдан сонун маанайда өттү. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар. Ушундай эфирге катышып көрдүңүз белем мурда? Жок, бул биринчиден мен үчүн. Анан мага абдан жакты. Сиздерге чоң рахмат. Чынында ушул сиздердин сурооңуздарга жооп берем деп ушул колумду кесип албасам экен, ушул салатымдын рецептин жакшы, жакшынакай жасап берсем экен депчи, ошол менен бирге ойлор кетип атты. Ошол эле маалда азыркы учурда мен биякта салат жасап атам, жумушта менин коллективим эмне кылып атат, репетициялар жүрүп атабы же жокпу деген ойлор да. Жакшы. Ошол алтындарым, Светлана айымга ыраазычылык. Кудай буйруса экран аркылуу көрүшөбүз. Эгер Светлана айымды жакшы көрсөңүздөр, маек жаккан болсо, сөзсүз түрдө бул видеонун астына лайк басып, комментарий бөлүмүнө баш багып, сон сөздөрдү жазып коюңуздар. Каналга катталууну унутпаңыздар. Анан баса, эгерде сиздер ушул Рафаэла салатын жасаган болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө Светлана айымдын Instagram баракчасын дагы белгилей кетиңиздер. Көрүшөбүз, рахмат.